Жашы 75'ti tayap kalgan Mama Sabır Jeenbaev'tin bugün kuvvanычында çek жоқ. Ақсақал 50 жылдан beri үйсіз жана үлүш жерсіз жашап келген. 2013 жылы қаланын чет жақасындағы Мерқан айылында Айылчарба бағытындағы документи жоқ үлүш жеріне мэрия тараптан тоқтом чыгып турақ жай салганга уруксат алган. Ошол мезгилден тартып неберелерине социалдык чөлөк пул дагала албай өздүк аныктамаларын алууда да түйшүк жаралып келген. Мама Sabır мырзанын 8 сотық аянттагы үйүнүн техникалык паспортын бүгін шаар башчысы тапшырды. Мама Sabır Jeenbaev жашы улгайып калгандыктан турак жайынын документине мыйзам жол бербей түйшөлүп келгенин жашырбайт. Токтомдун негизинде гана куруп алганбыз. Документтерин бербей ала албай жүргөнбүз. Мен өзүм мисалы үчүн 73-кө чыктым. 50 жылдан бeri жерге ham эге ала албай, үйгө ham эге ала албай, совхоздун корпусунда жашаганбызга чейин. Адырым документ боюнча бизде өтө кыйын проблема болуп аткан. Эми пособиядан өткөн, асты паспорт алганга жетип калды. Паспорт ала албай жүрөбүз да. Эми мына мен эртегеден баштап алар жетип алып паспортко барам мен. Бүгін Жапалак аймагынын Мерқан айылындагы 20 жарандын жеке турак жайынын техникалык паспорты расмий тапшырылды. Шаар башчысы Алмаз Манбетов жарандардын бул көйгөйү эгемендүүлүктөн бери чечилбей келе жатканына токтолду. Мэр мындан арадагы жаңы кварталдагы үйлөр, мыйзамсыз курулуп калган жеке турак жайлар документтештириле тургандыгын кошумчалады. Бул деле проблема чечилбей жүрсө керек. Ушуга чейин ала албай жүргөнүңөр. Ушул тех паспорту жок, каттоого отура албай. Балдардын мектепке барганда кыйынчылыктары, ошол больницага кайрылганда анан эми бул ушул иштин башталышы деп айтып кетет элем. Мына биздин балдар иштеп атышат, ушул боюнча 30тан ашык топ түзүлүп, ушул документтерди силерге жасап бергенге биз дагы шаштык абдан. Ушул жаңы жылдын астында техникалык паспорт алып калсын деп. Жашап аткан үйүңөрдө өзүңөр дагы мындай бир толук кожоюн катары сезесиңер деп ойлойм да. Министрлер кабинетинин соңку токтомуна ылайык айылчарба жерлерине мыйзамсыз курулуп калган үйлөрдү документтештирүү үчүн 2-борбордо 30 мобилдик топ иш алып барууда. Анда 159 гектардагы кыймылсыз мүлк иликтөөгө алынып 800дөн ашуун турак жайдын техникалык баракчасы жоктугу аныкталган. Жыл аягына чейин 320 жарандын үйүнүн документи ырасталат. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы үйлөргө жаңыдан берилген техникалык паспорт турак жай үчүн иш кагаздарынын толук кандуу бүтүшү деп эсептелинбей тургандыгын айтты. Жакынкы аралыкта аныкталган 159 гектардагы үлүш жер трансформация болгон соң гана мамлекеттик акт берилишин кошумчалады. Бул айыл чарба багытына курулуп калган жерлердин легализация боюнча алгачкы этабы болду бул. Азыр биз бардык мыйзамсыз курулуп калган айыл чарба багытына курулуп калган үйлөрдүн техникалык паспорттарын, адрестерин берип даярдагандан кийин трансформация маселеси өкмөттө каралып жатат. Эгер ал чечилген болсо, мыйзамдаштыруу иштери жүрөт. Бул техникалык паспорт бергени менен ал мыйзамдашылды деп эсептелбейт. Өлкө башчысынын демилгеси менен мамлекеттин бардык аймактарында мыйзамсыз курулуп калган турак жайларды документтештирүү жарыяны жүрүүдө. Президент Садыр Жапаров жерлерди трансформациялоо тапшырмасын берер алдын Бишкек шаарындагы бир нече аймактарда жолугуш өткөргөн. Калктын айырылуу катмары жаңы конуштарда жана кварталдарда отурукташып документтери жок болгондуктан социалдык чөлөк пулдарды ала албай келүүдө. Көп балалуу энелер техникалык паспорт мыйзамдуулукка жана мамлекеттик жеңилдиктерге мүмкүнчүлүк түзүп берерин белгилейт. Бул малга чейин биз документ иштери менен өтө кыйналчубуз. Дайыма барган жерлерден документ сурачу, эч кандай документибиз жок. Пособие ала албайт элек балдарыбызга, үлүш жерлерибизге налог төлөгөндө да ушу паспорт, документ сурайт эле. Кудай кааласа мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бизге эле эмес, бул ала албай жүргөн бардык инсандарга дагы ачылат. Ушу документти алганыбызга чоң кубанычта болуп турабыз. Өлкөдөгү саясий туруксуздук мезгилдеринде жарандар өз билемдик менен айыл чарба багытындагы жерлерди басып алып келген. Мындан ары мындай мыйзамсыз кадамдарга жол берилбейт. Турак жай салуу, куруу, үлүш, айыл чарба багытындагы жерлер өз багытында мыйзамдуу гана колдонулат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.